Bizde революциялардын башаты бұл шайлоо. Өткөн бийликтин кулашы ага ачык далил. Тарыхты карап көрсөк, бир эмес 3 бийлик шайлоонун айынан айдалган экен. Кландык башкаруу, бийликти узурпациялоо, кымбатчылык сыяктуу көрүнүштөрдө себепчи болот. Бирок дал ушул шайлоо акыйкат өтпөсө жарлууга алып келет. Эми бул жолу кандай өтөт жана кандай өзгөрүүлөр болду алдыда сөз кылабыз, саламатсызбы? Депутаттарын саны 120-дан 90-га кыскарды. Маалым болгондой анын 54-ü партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтардан шайланмай болду. Бир мандаттуу округтар боюнча 36 орун үчүн канча киши атсалышат белгисиз. Анткени талапкерлерди каттоо 18-октябрга чейин жүрөт. Ал эми партиялык тизме боюнча белгилүү болуп калды. 54 орунга 4000ден ашык талапкер күч сынашат. Ооба. Анткени 75 партия катталды. Ар бир 54төн талапкер көрсөтүшөт. Ошондо 54 мандат болсо, бир мандат үчүн күрөш 75 кишинин ортосунда жүрөт. Анткени менен тажрыйба көрсөткөндө шайлоого катышуу ниетин билдирген 75 партиянын баары акырына чейин барбайт. Мисалы 2020-жылкы парламенттик шайлоого катышуу ниетин 44 партия билдирип, анын 16сы эле катышкан. Бул жолу айрым аналитиктер 20-дан ашык партия шайлоого чейин жетет деп божомолдоп жатышат. Анткени шайлоо босогусу жана шайлоо күрөөсү төмөндөгөн. Мурда босого 7% түшсө, азыр 5%. Шайлоо күрөөсү болсо 5 миллион сомдон 1 миллионго түштү. Парламентке жалаң эле ушул байлар, көпөстөр, жанагындай олигархтар чогулуп алып эле партия түзүп келе бербесин деген ойдо. Ошондой каражаты жок, бирок мындай акылы бар жигиттер дагы, кыздар чогулуп, өзүнчө партия түзүп дагы келүү мүмкүнчүлүгү болсун деген ойдо. Ушул залогдун суммасын дагы төмөн өткөнбүз, ошондой эле пайыздык чекти 5%га чейин түшүргөнбүз. Эми 5%дык чектен өтүү үчүн биздин эсеп боюнча азыр ушул 90 000 менен 100 000дин тегерегинде добуш алган партиялар бул 5%дык босого чектен өтөт жана бир 5-6 мандатка ээ болушу мүмкүн. Шайлоо босогосун алгач 3%га чейин төмөндө түшкөн, бирок кийин кайра 5% болуп калган. Эки жол чай бергенге эрип кеттиңерби же эмне болуп кетти, ушуну айтып бергилечи. Эмне үчүн 2% кошулуп калды? Жооп берелиби? Жооп беребизби? Жооп. Эмне үчүн 2% косулуп калды? Президент 3% менен киргизген. 2% ким кошту? 5%ды комитеттен депутаттар сунуштады. Аны комитет жактырды. Ошонун негизинде 5%га 3%дан 5%га көтөрүлдү. Маселе ушундай. Чайдын себеби ошол экен да, мен сезип отурам. Мен мындай да. Өткөн шайлоодо, октябрь шайлоосунда 12 партия шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга чыгышкан. Ак үйдүн алдына аянтка чыгышкан. Ошолордун баардыгы 7%дан өтпөй калгандар болчу. 7%, 1 миллионга жакын добуштар күйүп кеткен. Мекенчил партиясы 132 000 добуш күйгөн. Республиканын 120 000 добушу күйгөн. Ата мекендики 80, бир болдук 60, социал-демократтар, замандаш чоң казаттын 40 000ден добуштар күйүп кеткен. Анан ыңкылап чыккан. Азыр ушундай болбойт деп кимге кепилдик бересиңер? Ким нааразы болбойт дейсиңер? 5% деген чоң да, силер мүмкүн алдыңар болуш керек. Акыркы референдумдун результатын алдыңар да 1 миллион келет, бул 5% болсо 50 000 добуш менен өтөт депчи. Жок, кечиресиңер. Референдум башка, парламенттик шайлоо 2 миллион киши катышат. 100 000 болуп атат. А 100 000 ала албаган партиялар күйүп кетип атпайбы? Анан каяктагы теңдик бул? Кайтып эле ошол мурдагы октябрдагы шайлоого келип атпайсыңарбы? Бешара партиялардын бардыгын чаап атпайсыңар парок менен. Кыскасы, утушка ээ болом деген партия эми шайлоого катышкан шайлоочулардын 5%дан көп добушун алышы керек болот. Дагы бир өзгөрүү преференциялык шайлоо системасы киргизилип жатат. Бул партияны гана эмес, ошол партиянын тизмесинде бара жаткан талапкерге да добуш берүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Мурда пропорционалдык система болуп, партия түзгөн тизме боюнча талапкерлер депутат болчу. Демилгечилер бул партиялардагы коррупциялык схемадан арылтып, капчыктуулар гана депутат болот деген түшүнүктү жоёт деген ишенимде. Татыктууларга, кесипкөйлөргө, билимдүүлөргө толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Акчасы эле бар, кадыры жокторго эшик жабылат. Бүт барын сатып ала албайт. Шайлоочулардын көбүнүн шайлоого келбегенин себеби эл өзү каалаган талапкерди түз шайлай албай, бизсиз деле чечилген, политсовет ушулар эле чечип коет экен, биз барганда эмне мурда эле чечилип калган дегенде элдердин ишеними кеткен. Бул конституциялык мыйзам долбоорун кабыл алуу коррупциялык
кесепеттерге алып келбейт, ошондой эле республикалык бюджеттен кошумча чыгымдарды талап кылбайт. Техникалык жактан мындай шайлоого мүмкүнчүлүк жагы кандай болот деген суроо да туулбай койбойт. ЦИКтин мүмкүнчүлүгү барбы ошол мындай пофамильное голосование кылганга? 100 кандидат болуп калат да, мисалы 50-55 болсо, туурабы? Ар бир партиядан. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн, мыйзам долбоорунда бир добуш партияга берилет, анын ичинде талапкерге бир номер коюлат, тандалган талапкерге деп. Бизде абдан заманбап технология колдонулат. Ал жерде ошол сиз жогорку кеңеш тарабынан бекитилген тартипке ылайык программалар иштелип чыгат. ЦИКтин мүмкүнчүлүгү бар. Жанагы жабдуулуктар, алар оборудование жана программа иштелип чыкса болот. Албетте мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми бир мандаттуу шайлоо боюнча түшүнүктүү, аларга шайлоо босогосу сыяктуу чек коюлбайт. Ким өз округунан көп добуш алса, ошол депутат болуп келет. Ошентип шайлоо аралаш система, тагыраагы мажоритардык преференциялдык система менен өткөнү жатат. Жаңы система болгону менен баягы эле эски сөздөр, эски жүздөр. Шайлоо кандай өтөт? Кайра тополоң болбойбу деп чочулагандар жок эмес. Мына бүгүн кече Атамбаевди, Жээнбековди саткан саткындар бүгүн дагы кайсы бийликке ошо бийликтин партиясына кирип алып, жайыттарды саткан, жерлерди саткан коррупционерлер бүгүн шайлоого аттанышты. Мына кетиште жакында болгон шайлоо дагы тополоңго айланган турат. Ошондуктан шайлоо комиссиясынын башчысы келип бүгүн бизге маалымат берсе, элчилер менен кандай иштеп атат, мигранттардын укуктары кандай болду, Россияда, Америкада кандай болуп атат, бүгүн баягы сервер бир эле адамдын колунда деп атат. Бул программалар иш жүзүнө ачтыбы? Эртең фамилияга берген шайлоону тополоңсуз алып чыгып жыйынтыгын бере алабы? Шайлоо комиссиянын башчысы келип маалымат берсе. Бүгүнкү күндө карапайым эл мыкты мугалимди, мыкты врачты, спорт, маданияттын өкүлдөрүн ушул парламентте көргүсү келип атат. Кечеги шылуундардан эл тажа бүткөн. Депутаттын минтип айтып жатканына негиз бар. Анткени ошол эле былтыркы ыплас шайлоону өткөргөндөр азыр деле Борбордук шайлоо комиссиясында отурушат. Ошол БШКда отурган кээ бир мүчөлөрү жана БШКнын төрайымы азыркы күндө иштегенге моралдык укугу жок. Эгерде адилеттүү кылам дей турган болсо, биз да карашыбыз керек. Бул шайлоодон кийин эмне болуп кетишин бир Кудай билет. Чынында Кудай билет. Эми президент өзү шайлоону таза өткөрөбүз деп атат. Аны көрө жатарбыз. Анткени бардык президенттер деле ушинтип айтып келишкен. Бул шайлоо Садыр Жапаров үчүн чоң сыноо болот. Эмки көрүшкөнчө саламатта туруңуз.